Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта эртең 10 сентябрь күнү Сербиянын баш калаасы Белград шаарында баштала турган спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатына токтолуп, анда биринчи күнү килем ортосуна көтөрүлө турган 77 килограмм салмак чембирдигиндеги мекендешибиз Акжол Махмудовдун алгачкы ата-андашы жана башка потенциалдуу каршылаштары менен тааныштырып өтөбүз. Алдыда биз менен калып туруңуздар, кызыктуу болот. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Эртең 10 сентябрь күнү Сербиянын баш калаасы Белград шаарында спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Анда жалпысынан 8 күнгө созула турган мелдеште Кыргызстан курама командасынан 15 спортчу өз күчтөрүн сынайт. Бул тууралуу буга чейинки чыгарылыштарда дагы сиздерге айтып өткөн болчубуз. Бул жолку чыгарылышта сиздерге дүйнө чемпионатынын биринчи күнүндө килем ортосуна чыга турган 77 килограмм салмак чембирдигиндеги башкы фавориттердин бири мекендешибиз Акжол Махмудовдун алгачкы ата-анашы жана потенциалдуу каршылаштары менен тааныштырабыз. 77 килограмм салмак чембирдигинде жалпысынан бул дүйнө биринчилигине 33 спортчу келгендиги кабарланды. Анда биринчи болуп мекендешибизге каршы Джоэлсон де Брито Рамос Junior аттуу бразилиялык 24 жаштагы балбан каршы күрөшөт. Буга чейин ал өзүнүн карьерасында өтө чоң ийгиликтерге жетишпесе дагы анча-мынча жараткан жеңиштери жок эмес. Быйыл Зухайр шаарында өткөн эл аралык турнирде 3-орунду ээлесе. Андан сырткары Маттео Пеликано аттуу Италиядагы абройлуу турнирде 5-орунду ээлеген. Ошол эле мезгилде Мексикада өткөн Пан Америка чемпионатында 3-орунду камсыздап, бул дүйнө чемпионатына кандайдыр бир деңгээлде мыкты формасында келе жатат деп айтсак дагы болот. Эгерде Акжол биринчи ата-андашын утуп ала турган болсо, чейрек финалда италиялык Абреския жана мексикалык Бенитес Кастелдин жеңүүчүсү менен беттеш өткөрөт. Алардан да күчтүү болуп чыга турган болсо, анда Акжол Махмудовду чейрек финалда чехиялык Варга, швейцариялык Детши, Гватемала өлкөсүнөн келген Чок жана Туркиядан Юсуф Башар тосуп алышы мүмкүн. Чындыгында чейрек финалда Акжол менен туркиялык балбандын күрөшү көбүрөөк чындыкка жакын келет. А эгерде анда да жеңүүчү атала турган болсо, мекендешибизди жарым финалда Иран Ислам Республикасынын өкүлү Мухаммедали Герай тосуп алышы ыктымал. Бирок ага каршы дагы Куба, Греция, Өзбекстан, Индия, Корея, Франция, Хорватия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү күрөшкө чыгат. Деген менен Кыргызстан жана ирандык балбандардын жарым финалга чыгышы көбүрөөк чындыкка жакын келип турат. Ал эми дагы башка күчтүү ата-андаштардан Санан Сулейманов, Айк Нацаканян, Шохи Ябуки, Виктор Немеш, Камал Вей, Зейналов аттуу балбандар финалга чыккан учурда гана Акжол менен күрөш өткөрө алат. Мына ушундайча урматтуу мекендештер, Акжол Махмудовдун эртеңки биринчи ата-андашы жөнүндө айтып өттүк. Бразилиялык балбан өтө күчтүү болбосо дагы үстүдө айтып өткөндөй жакшы формада. Андыктан Акжолго оңой ата-андаш түштү деп айтуудан алысмын. Ошол эле мезгилде эртең 87 килограмм салмак чембирдигинде Атабек Азизбеков дагы өзүнүн күрөштөрүн өткөрөт. Буюрса сиздер күрөштөрдү бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин www.checkit.org сайтынан көрө алсаңыздар болот. Ал жактан көрүү мүмкүн болбой жатса, анда сиздерге Инстаграмда Нурсултан Турузбеков баракчаман түз эфирде көрсөтүп турам. Эгерде кааласаңыздар, ал жакка катталсаңыздар дагы болот. Эмне дейбиз, эртеңки күрөшө турган балбандарыбызга ийгилик каалайбыз жана жеңиштерден көрүшкөнчө дейли.